жаңы ийгиликтерге жетишип, жамаатыңыз менен биргеликте жемиштүү иш алып барууну каалайм. Мына ушундай сыяктуу каалаган текстин силерде койсоңуздар, кыргыз тексти. Эң бир өзгөчөлүгү бул кыргыз тексти ошондой үйгө айландырат. Жасалган Ош шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мектеп жана бала бакчаларынын мугалимдерине Айтил акыл ачкычы аттуу платформа тааныштырылды. Ал жасалма интеллект колдонулуп, кыргыз тилине негизделген алгачкы улуттук платформа. Учурда анда 5 кызмат жеткиликтүү. Бул баягы үндү текстке айландыруу, анан текстти үнгө айландыруу жаатында ошондой программа камсыздоолор болуп келген. Болгону гана биздин кыргыз тилин так тааныш үчүн жанагы биздин өзүбүздүн тамгаларыбызды, ң тамгаларын ажыратып таанытыш үчүн мына ошондой атайын программа камсыздоолор иштелип, анан ошол эки продукт ошо алгачкылардан болуп иштелген. Биз баягы дүйнөлүк чоң ири компаниялардын продуктларын колдонуп келгенбиз. Мисалы Google Translate же болбосо Яндекс переводчик сыяктуу ошо котормо кызматын колдонуп, жаманбы, жакшыбы, азбы, көппү бир иштер жүргөн. Биз болсо бул сапар ошо өзүбүздүн улуттук платформасында иштеп чыктык. Анан азыркы учурда дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине которобуз, анан кыргыз тилинен ошол 10 тилге которулат. Мамлекеттик тилди санариптештирүү жана өнүктүрүү максатында иштелип чыккан бул платформага Айтил Чекит Кейжи сайт аркылуу кирип, андагы кызматтарды колдонсоңуз болот. Негизинен котормо, текстти үнгө жана үндү текстке айлантуу, видео которуу кызматтары бар. Ошондой эле анда колдонуучунун сунуш пикири да эске алынат. Платформаны мындан ары жакшыртуу максатында учурда улуттук тил корпусунун маалымат базасын кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бул боюнча биздин мамлекет жетекчиси колдоп, каражатын бөлүп, атайын багыттуу иштер башталганы турат. Анан ошол тил корпусу деген бул интернет айдыңындагы, же болбосо интернет эмес, негизинен санарип айдыңындагы болгон кыргыздын тексттерин баарын тизмектеп, анан илимий өзүнүн бир талабы менен баягы алфавиттин тартиби боюнча сөздөрдү тизмектеп, анан ошондой бир чоң сөз корун базасын түзүш керек. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүүдө, сөздөрдү туура, так жазууда аталган Айтил платформасынын пайдасы чоң. Расмий катты жазабы, же болбосо кайрылуу каттарды жазабы, же болбосо иш жүргүзүүдө сөз сүйлөйбү. Ушул ар кандай багыттагы тексттерди кыргыз тилинен 10 тилден ашыкча тилдерге сабаттуу, грамматикалык жактан катасы жок, стилистикалык жактан катасы жок, кантип которсо болот. Мына ошол көрсөтүлүп берилди. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси мугалимдер үчүн окуу методикалык материалдарды даярдоодо бул платформа зор көмөк көрсөтөөрүн белгиледи. Ошол эле учурда билим берүү жана илим тармагында кыргыз тилинин ордун бекемдөөгө шарт түзөт дейт. Кыргыз тилиндеги аябай мыкты керектүү платформа экен, анткени эң мага өзгөчөлүгү жанагы видео боюнча кыргыз тилине которгондугу аябай таасир калтырды мага. Бул мугалимдер балдар менен баягы видео материалдар менен иштеп атканда илимий популярдуу бир жаңылыктар видео материалды алып балдарга кыргызча өтүп берип атканда аябай сонун пайдасы тиет экен да. бул жалпы эле маалыматтар Улуттук платформанын бет ачарында кыргызстануу курсу жана салттын тереңдиги, кааданын орду темасында да талкуу уюштурулуп, катышуучулар улуттук баалуулуктар боюнча пикир алмашты. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары. мындай туура эмес айтты деп шылдыңдабайбыз, бирок